Баарыңыздарга салам. Конкретно вопрос айтыңызчы, эмне каалайсыз? Күйөөм менен мамилемди оңдоп, күйөөмө көрүп энергия бергим келет. Ошол күйөөм менен болгон мамилемди Хорошо. оңдоп, ошого Мамилеңизди оңдооңуз келет дагы. мне кажется, мен ага энергия бербей эле андан болушунча наоборот көп энергияны алгандай боло берем. Жашоомдо күйөөмдүн ролу ким экенин билбейм. Себеби же ата кылып алганмынбы, же апа кылып алганмынбы, именно күйөөм экенине билбейм да, потому что он болушунча мага көңүл бурат, болушунча мени карайт, болушунча сүйсүндүрөт, бирок ошондо дагы эмнегедир мени карабайсың, мени жакшы көрбөйсүң, мага сүйүү бербейсиң, мага внимание бербейсиң, ушинтип эле талап только талап кыла берем да. Акылым жетип Өзүңүздү турат сүйөсүзбү? ал. Себя любите? Себя любите? Себя надо любить, а не мучить вас. Өзүңүздү канча процент жакшы көрөсүз? Сезимдерим 0% болуп атат. Мындай сегиз эле жерден үйдө көтөрүлбөй атат. Мени канча жакшы көрөм деген сезим. Хорошо, терең дем алып, демибизди чыгарабыз дагы. Өзүңүзгө жаккан жерде турганыңызды сезиңизчи. Каерде турасыз? Бийик тоодо, эң үстүндө. Баардык жагы жапжашыл. Күндүн чыкканы. Негизи биринчи оюма күндүн батканы келди, бирок аны өзүм жакшы көрбөгөндүктөн сразу күндүн чыкканын элестеттим. Күндүн чыкканын көрүп отурам. Хорошо. Алдыңызда бир фигура турат. Ал фигурага кандай карап атасыз? Нейтральный эле карап атам. Күлгөн деле жокмун. Кичине коркконсуп атам. Артка деле кайткым келип атабы, жылгым артка качкым келип атабы. Уже коркуп баштадым. Тиги фигурадан артка кайтып атасызбы? Ооба. Эмне үчүн? Билбейм, эмнегедир ал фигурадан коркуп кеттим, коркуп атам. Болушунча артка качып атам. Аябай Эмнеге коркуп атасыз? Мне кажется, билбейм, может, он не хочет, бирок ал фигура мени мындай душить этип кое тургандай болуп атат. Мени ундуруп, мени кысып кое тургандай. Айтыңыз ал фигурага. Сен мен сенден ушундай коркуп атам, сен мынтесиң, тигинтесиң, бүт корккон сезимдериңиздин баарын айтыңыз. Мен сенден коркуп атам. Сен мени муунтуп сала тургандай болуп атасың. Мен сенден аябай катуу коркуп кеттим. Мен ал фигураны караганда ал мени ошентет деп ойлоп алдым окшойт, бирок азыр уже коркпой баштадым, артка чегинип, артка качып, мындай бурчка такалгандай болуп калдым эле. Мындай уже спокойно болгондо ал фигура биринчи келгенде эле жанымда эле турат. Ал мени коркуткан нерсе өзүм образына ал фигураны элестетип алгандай эле сезилип кетти. Фигура ордунда эле турат, бирок мени коркутуп аткан нерсе өзүм образ кылып алдым, ал фигураны көргөндө образ кылып алган экенмин. А фигура өзү ордунда эле турат экен. Коркконум кичине кайтты. Хорошо. Сиз образ кылып алган фигура ким ал? Билбейм, но мне кажется, мужик. Кандай мужик? Тарда менен иштешкен бала окшойт. Ал бала кандай сезимдер болду? Айтып бериңиз. Коркуп атам. Жекти эле көргүм келбей атат, бирок таптакыр көргүм келбей атат. Жашоомдо пайда болушун каалабай атам. Башым ооруп чыкты. Берки фигурага эч кандай реакция жокту, жагандай. Ооба, ал мындай спокойно, жакшындай эле турат. Уже мындай башта жакшы көрүнбөй атат эле, азыр жаман фигурадай деле сезилбей эле, мындай спокойно, жакшындай Хорошо. эле турат. Экинчи фигурага эмне деп айткыңыз келип атат? Ал фигураны
Айткым келгенин билбейм, бирок кучактагым келип атат. Кучактагыңыз бар. Биринчи сүйгөнүңүзбү? Кандай? Биринчи сүйгөнүңүзбү? Жок. Сиз кимди кучактагыңыз келип атат? Экинчи фигура күйөөм окшойт. Күйөөмбү, атамбы, бирок ал дагы эркек. Жок, сиз жана биринчи жигитиңиздин фигурасы чыкпадыбы? Ошону бир нерсе кылбайлыбы? Все. Ал жөн эле турат, мага зыян деле келтиргиси келбей, эч нерсе деле кылгысы келбей, нейтрально мен менен иши жок деле мындай эле спокойно турат, мындай жакшы эле көз караш менен, просто өзүм коркуп кетипмин. Почему вы врете? Не надо врать. Эмнени жашырып атасыз? Что придумываете? Билбейм. Биринчи фигурада кандай мамиледе, кандай отношенияда, кандай нерселер болду эле? Если ошону мурунку жигитим деп элестетсек, сүйлөшпөй калганбыз, бирок сүйлөшпөй калганда угрожать этип кеткен. Мамилеси ошо мени өлтүрөм деп угрожать эткен сөздөр менен токтогон. Ошол жигитиңизге караңыз дагы, айтыңыз. Эмнеге угрожать эткен? Эмне деп угрожать? Мага тиесиң дегенби же кандай? Ооба. Айтыңыз, микрофонду өчүрүңүз дагы. Жигитиңизге тиешелүү сөздөрүңүздүн баарын айтыңыз. Болду эле, дагы өлтүрөм дегенде эмне үчүн, кандай попыткалар болду эле? Эми жанагы экинчи практикадагыдай бүт ошол жигитке тиешелүү өзүнүн сөздөрүнүн баардыгын вдох-выдох кылып туруп өзүнө бүт кайтарып бериңиз. Өлтүрөм дегендерин, угрожать эткендерин, бүт экинчи фигурада булчу сиздин жигитиңиз. Ошого бүт баарын өткөрүп бериңиз. Ошондо ошол чувстволорду сезип, экинчи фигурага өткөрүп берейинби? Бул сеники. Өзүңүздөгү сезимдерди, өзүңүздөгү бар деп ошондо корккон, страх катуу сизди угрожать этип атпайбы? Угрожать эткен, может, сизге попытка кылган, мүмкүн насилие кылганга аракет кылган, может, вот это вот все есть, да? Ошол нерселер, ошондогу калган моменттеги страх, аябай корккон сезимдер, мүмкүн насилие болгон, мүмкүн попытка болгон. Эми анын баардыгын бизге айтып кереги жок, просто өзүңүз микрофонду өчүрүңүз дагы, мүмкүн болушунча ошол нерселердин бүт баарын чувствовать этип туруп, бүт баарын азыр мындан мурунку практикада бердик го, ошол сыяктуу тиги балага бериңиз, хорошо? Давайте микрофонду өчүрүп бериңиз. Бердим. Эми ал жигитиңиз вообще жок болуп кеткенин көрдүм, жашооңузда андей эле ошол моменттен жакып кетип, бир нерсеге түшүп, учуп, самолетко кетип, ошол бир нерсеге түшүп кеткен элестетиңиз. Ооба, элестеттим. Өзүңүздөгү сезимдерге көңүл буруңуз. Кандай сезим пайда болду? Эмнегедир мындай пустой адамга окшоп калдым. Ичимде Биринчи фигураны караңызчы. ичимде ичимден жарык бирдемкелер жанып аткандай сезилип атат. Жарык болуп. Биринчи фигураны караңызчы. Биринчи фигура кандай сезимдер пайда болду? Мени карап күлүп атат. Колум сынып атат. Ал ким? Мен биринчи өзүмдү элестеткенде отурат болчумун. Ошол ордуман тургузгусу келип атат, колум сынып. Өзүңүзсүз, Ооба. Азаматсыз чакырыңыз өзүңүзгө. Биринчи фигура өзүңүз болчусуз. Мени ошо ордуман тартып тургузуп атат. Болушунча ордуман. Да, өзүңүз менен өзүңүздү тартып, өзүңүз менен кучакташып, мындан ары экөөбүздө баары жакшы болот, экөөбүз чогуубуз, экөөбүз бактылуубуз, экөөбүздө үй бүлө бар, ден соолугубуз чың болот, алдыга койгон максатыбызга жетебиз, жолдошум менен бактылуу болобуз деп өзүңүзгө аябай жакшы көрүп, сүйүңүз өзүңүздү, сүйүү бериңиз. У вас любовь 0, потому что эмне болгон? Жана блок кылып калган. 0 болгон дечи. Биринчи сүйгөнүңүздөн страх кылып калганда, жана башында айтып аттыңыз го, коркуу сезимдеринен арылгым келет деп, ошондо сизде страх пайда болгон да.
Сиз айткан сөздөрдү айтайынбы өзүм ошондо? Өзүңүз түздөйбүз. Айттым. Өзүмдү кучактадым. Кантип калдыңыз? Сезимдериңиз менен бөлүшүңүз. Ошо ордуман тура албай атканыма окшойт элем. Өзүмдү тартып, ошо биринчи фигура мени тартып, ордудан тургузуп кучактаганда жеңил болуп калдым. Сүйүнүп атам. Анан Көрдүңүзбү? Сиз башында болуп калдым. Башында айтып баштаганда эле сиз дароо айттыңыз, ушундай бир нерсени баштайм, бирок ордуман жылбайм. Бир нерсени баштайм, бирок жасабайм, бир нерсени баштайм, бирок эчтеке кыла албайм. Анткени сиз именно ошол коркунучтан кийин ордуңуздан жылбай калгансыз да, коркуп каласыз да жылгандачы, угрозадан кийин. Түшүндүңүзбү? Все, теперь можете двигать дальше вперед, жолдошуңузду сүйүп, жолдошуңуз менен мамиле кылып, эң башкысы өзүңүздү сүйүңүз. Анан жолдошуңуз сизди сүйөр. Өзүңүздү сүйбөгөн үчүн сиз жолдошуңуздун сүйгөнүн көрбөй атасыз, кабыл ала албай атасыз да. Себеби сизде страх калып калат. Түшүндүңбү? Рахмат сизге. Ийгилик каалайм. Макул, рахмат сизге дагы.